Салам достор, бүгүн өзгөчө чыгарылыш. Биз деген дагы бир кыргыздын эң сонун комедиясы, Кошбой деген комедиясынын кадр аркасынан келип, ал жактагы баардык каармандар менен, тартуучу топ менен маек кылабыз. Кандай кино, дагы бир кино жаралып атабы, дагы бир комедия жаралып атабы, анын аркасында кандай кызыктуу окуялар болуп жатат, сиздер менен бирге көрмөкчүбүз. Начали. Биз ушу жазып атканда, сценарий жазылып атканда аябай ойлонуп элек, кандай болуп калат, актерлор кандай ойнойт, ошол сценарий актерлорго подойдет, не подойдет деп анан ошо ойлонуп атканбыз да, анан бирок жакшы, баары сонун, баары ойдогудай болуп атат. Актерлор 100% ойноп атат. Биз ойдогудай. Бул кинонун идеясы неден улам келип чыкты? Идеясы бул Чыңгыз Султановдуку. Биздин башкы каарманыбыздын идеясы. Ооба. Эмнеден улам келип чыкты? Бул кинонун идеясы эми биз аял заттын түшүнүү, эркектер түшүнсүн деген ой менен эле. Калганын айтпай эле коеюн, азыр айтсам айта берем баарын эле. Ошону ойлонуп эле аял затын түшүнүү үчүн деп кылынган кино да. Анткени бул жакта мындай жоопкерчилиги жок жигиттер балалуу болуп, азыр разводдор көп болуп атат, анан аборттор дагы көп болуп атат дегендей. Ошону биздин көрүүчүлөргө жеткирүү да, туура жагынан. Мындай айтканда, социал тармактардан дагы туура, мындай азыр билимсиз адамдар да көп да. Ошол билимдүү болуш керек бул жагынан дагы, анан үй бүлөнү бекем кармоо. Ошо. Жакшы. Демек бул Кошбой деген Кошбойлуу дегенге жакындап кеткен ошо. Ооба, эң туура. Кошбойлуу деп, Кошбойлуудан кыскартып койдук, Кошбой деп. Кош анан жана бой деп, англис тилинде мальчик деген сөз. Ошо биздин башкы каармандарыбыз боюнда болуп калат. Эркектерби? Эркектер. Анан ошондо бул тасмада сиздин боюңузда болобу? Ооба. Меники менден тышкары эле, бирок калганы секрет болушун. Анан ошол образды аткаруу канчалык деңгээлде мындай кыйын болду? Режиссер бизди Илгиз Кубатбек, анан Илгиз эметти. Мен өзүм жашоомдо эмем, ордунда тура албайм, эки жакка чуркайм. Ушундай эле болсун дейт да. Нурс деген персонаж бар. Нурстун образы мендей эле жашоомдогудай, мен күлүп жыргап баргымды тийишип ушундай да. Нурстун образы ушундай. Каково это снимать беременных мужчин? Весело, смешно. Мы у многих женщин спрашивали, брали консультацию, какие у них чувства были, какие физические моменты, где тяжело, и вроде бы у нас получается. Наши актеры стараются, играют. Ну, все же видели беременных женщин, и они вот пародируют. Мы на самом деле хотели показать для всего народа, что на самом деле это очень тяжело. И много у нас, я знаю, есть мужчин, которые, мне кажется, недооценивают вот этих беременных женщин, думают, ну, оңой эле, вот мы хотели показать, что оңой эмес. Сиздин ошо кинонун бюджетине азыр шаардан бир 3 бөлмөлүү батир алса болобу? 3 бөлмөлүү батир алса болот деп ойлойм. Ошончо кетти. Ооба. Калп жок, мен да калп турдум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бул жакта өзүнчө тасмалдат, Ооба. жакшысызбы? Образга кире албай атабыз. Дай мне минуточку. Киного тартылыш кыйын бекен же ТикТокко тартылыш кыйын бекен? Ой, ТикТок кыйыныраак да. Бир мүнөттүн ичинде ошо образды бериш кыйын да. Эми кинодо болсо болбой калса кайра даярданып кайра тартасың да. Тут вообще страшно. Буйруса премьеранын датасы 24 август. Бирок ушул датаны ичине жылдырайын деген ой бар. Кинонун силер канчасы калды, канчасы тартылды? Бир 70% уже тартылды. 30
%100% қалды да. Да. Вообще-то устаем, очень устаем. Работаем. Да, у нас очень много. Вот мы даже, у нас сейчас отпуск, а мы работаем. тиктокто деп коет. И в ТикТоке тоже. Жакшы. Киного сонун образ жаратып турсаңар, өзүңөрдүн образдарыңар жөнүндө айта кетсеңиз, азыркы аткарып аткан сыяктуу окшоп кетеби же кандай? Эмележе кандай жакшысызбы? Нормально. Сценарий боюнча жазылган сөздөрү, каармандардын сөздөрү, биякта эми Асхат Байке, Асхат Сулайманов көп нерсени өзүнө ылайыкташтырып, бирок күчтүүрөөк кылып коет экен да. Ошону биз көрдүк. Бул кинодо уктук мырзалардын боюнда болот экен депчи. Ооба, ошондой. Сиздики дагы ошол азыр образда окшойсуз. Чыгып жакшы чыгып кетсе экен деп атабыз. Жакшы. Ушуда кино дедирбей. Негизи эле азыр сиз кинолорго аябаганда көп тартып атасыз, бирок сиздин баардыгында образыңыз бирдей болот да. Баардыгында бирдей образ. Ошол туурасында сиз өзүңүздүн ой жүгүртүңүз кандай болду? Эми башка жазбай атышпайбы башка. Мисалы башка триллер же бир мелодрама жазса башкача ойноп берет эле. Анан булар деген негизи мени ушу киного алып атканы бул ушул образ өзү ушундай. Ошого эле ошол ылайыктуу деп эле ала берет, окшойт булар деле. Режиссерлордун оюна кире албайм да мен. Как вы думаете, как воспримет аудитория такого нового формата фильма? Я думаю, будет много хейта. Ну, у нас менталитет такой. Но придя на этот фильм, мне кажется, народ поймет, что это не про это. То есть там нет никакой пропаганды, ничего такого нет. Это просто фантазия на эту тему. И если это через юмор подается, почему нельзя, да, это показывать? Мне кажется, это нормально. То есть, но я ожидаю, что волна хейта будет жесткая в начале. Нашим главным героям там директ в комментах будут такое писать. Да. Бул жакта бул эме да, Нурс ар бир област ар кандай болуп атпайбы? Бул жакта да башкача да. Мисалы, көп кинолордо мен бир өзүмдүн лепте кошкум келет да. Нурс хотя бы чачым боелгон болсун, же болбосо характер деп тура турган кыла турган кылып. Буда болсо Нурстун характери мындай эме да. Баарын ойлой берет, ички дүйнөсү, мен баарын жаман көрөм деп берет, бирок аябай жакшы көрөт, мээримтал, ушундай сүйүктүү, булар кишилер кичинекей балдар жакшы көрөт, ушундай болот да. Ошого образ кошконго аракет кылдык эми. Калганын айтсак мен токтоно албайм да, оозум ачылып кете берет да азыр. Блин, кинонун баарын айтсам, мунун баарын албай каласыңар. Саламатсызбы? Бул киного тартылып атыптырсыз. Сизди акыркы сонун кинолордон көрүп калдык. Сиз блогерден актрисалыкка өтүп аткан учуруңузбу? Ошондой десет эле болуш керек. Билбейм, бирок можно на русском. Я думаю, что это больше как хобби, и, возможно, если получится что-то серьезное, я была бы очень рада. На самом деле нравится сниматься в фильмах, это очень интересно. Всегда новые знакомства. Тестируешь себя на прочность, наверное, на выносливость в каком-то плане и на терпеливость. Классно? Негизи бул жакта 3 башкы образ бар. Биздин мен бир тууган агам Асхат Байке, анан кийин менин досум Чика Султанов. Менин образым бул режиссер айта кеткендей, фильм башында дайрыкта айта кеткендей эле, өзүңдү ойно деген. Жашоодо сен кандайсың? Күлүп, жайнап, тамашалап, тийишип, чукулап элдерге дайыма маанайы бар, күлүп жылмай турган баласың. Эми бул биринчи фильм го дейм, өзүмдү ойнойм да. Атайын бир башында образ жаратып, ошон начали деген ошол образга кирмей жок, өзүмдү ойнойм. Демек, Азамат чыныгы жашоодо кандай экенин көргүз келсе, мына ушул тасмадан көрө алганбыз, Дал өзү. Ушул тасмада сиздин боюңузда болобу? Жок. Бул жакшы жактардын бири го дейм. Боюмда жок. Мен анткени фильмдин сценарийси боюнча ошол учурда, ошо магия болуп кеткен учурда кимдин аялы же кимдин аялы боюнда бар болгон болсо, ошолордун күйөөлөрү боюнда болуп калат. Мен сценарий боюнча ал моментте девушкам даже жок болчу. В последнее время мы стали чаще видеть вас на экранах, в фильмах, то есть. И вы не думали, как бы профессионально подготовиться, подучиться, либо заняться профессионально, то есть, этой деятельностью? Очень хотелось бы, как минимум, хотелось бы походить на курсы актерского мастерства.
это же никогда не будет минусом каким-то, да. Было бы классно, если бы, да, я развивалась в этой сфере тоже, потому что у меня своя работа также связана частично со сферой съемок, актерства и так далее. Мындай башка кинолордон, башка комедиялардан эң чоң өзгөчөлүктөрү неменен айырмаланат? Башка комедиянанбы? Бул өзү эркектер кош бойлуу болгону менен эле айырылат го дейм. Анткени бул экспериментальный бир юмор болуп атат бизге дагы. Калганы эми кыргызча мындай бирдей эле го дейм. Бизде бул жакта дагы Аскаттын келинчегин ойнойм. Бирок бул жакта бир аз башкачараак, баягыдай тиги ажылдаган аял эмес, бир мындай өзүнчө бир үй бүлөнү бекем сактаган, күйөөсүн колдогон аялдын образы. Сиздин өзүңүздө кыялыңызда роль барбы? Аткаргыңыз келген. Кыялымда мен жанагындай эпичный бир баатыр саатырларды ойногум келет да. Эми главный роль сүйүү деп ойнобойм, уже ал возрасттан өтүп кеттим. Мурун жаш кезимде Сүймөнкул Байкенин ролдорундай роль ойносом дечим арык кезде. Анан азыр эми 45-ке келдик. Уже биз кандай Базарбай деген ролдорду ойношtuk. Как вы думаете, вас зовут на роли из-за вашей аудитории, либо из-за ваших актерских талантов? Я думаю, больше из-за каких-то актерских талантов. Если бы не было бы, думаю, скорее всего, не позвали бы. Блин, такие сложные вопросы с утра задаете. Я вообще 2 часа спала. Я думаю, если бы у меня аудитория была там, я не знаю, супер огромная, то я бы могла, да, допустить мысль, что это так. Альбина Имашева эжекебиз менен Аскат Сулайманов көп жерде жубайларды ойнойт. Ошо биздин дагы кинода жубайларды ойнойт. Негизилер бир менин билишимче канча киного тартылдыңар? Жубай болуп Аскат экен. Экөөбүз атадан баштаганбыз. Ошо атадан кийин Такибай 1, Такибай 2. Мен билгеним ушул 4-5 ойго дейм. 4-5 киного, э? Анан Сейчас. Анан мисалы эме деп коет го, жана актерский ампула деп коет го. Актерлорду бир ампуладан көрүп алып эле дайыма эле ошол ролго чакыра беришет да. Анан сиз дайыма эле макул болосузбу же кээ бир учурда отказ берген учурлар да болобу, ушундай бир ампулада келип калса? Эми бизде баягы Болливуддай же Голливуддай толтура кино тартылса, анда мүмкүн ойлонуп отказ кылсак болот го дейм. Бизде Кыргызстан кичинекей болгондон кийин ошо студияларыбыз дагы аз азырынча отказ кыла турган эле сценарий боло элек негизичи. Бардыгы баягы бара көрө көсөм болот дегендей, азыр кино тартуудагы, кино чыгармачыл жааттагы жамаат дагы оңолуп, өзүнүн жумушун билип келатат. Ошондуктан бардыгы сонун эмне үчүн отказ кыласың? Баягы сага ишенип, сени ошол кинодон көрүп атса, мен эч качан андан баш тартпайм. Каникулда кинонун премьерасында мен киного кайтып келдим деп айткансыз да? Ооба, буйруса. Ошонун акыбети бүгүнкү күндө болуп аткан экен да? Буйруса аябай сүйүнчүлөр көп, жакшы жаңылыктар көп. Алдыда дагы бул акыркы фильм эмес, бул жылы буйруса дагы бир фильмге тартылам. Демекчи, буйруса кайра биздин көрүүчүлөрдү жыргатып, биздин тасмалар менен буйруса жыргатабыз, көп але болот алдыда проекттер. Вы до этого снимали «Зомбейты 3», получается? Да. Там хоррор, там ужас, и сразу такая комедия, тем более с беременными мужчинами, да? Как Наоборот, такой. это вот очень классно. Я вот за это люблю нашу работу, что вот эти резкие переключения, и твоя жизнь интересно проходит. Да, ты вроде месяц где-то в горах там снимал какой-то ужас, сериал, зомби, людей снимаешь, а тут приходишь, а тут шутки каждый день. Сидишь, смеешься, а там ни разу ты не смеялся. Ты сидел, там люди плачут, умирают друг друга, там едят, а тут каждый день угораешь, и вот очень классно, потому что месяц так поработал, соскучился по комедии, месяц поработал над комедией, потом сейчас такой боевик хочет снять. Пошел, боевик снял, поэтому очень интересно. Режиссерлік дебютқа эме барбы? Пландар барбы?
Білейін, мен режиссерлық дебютқа қылғым келеді, бірақ мен ушу нервим чыдап айтпаш керек. Анткени режиссер болуш бул аябай оор да, бул бүт команданы караш керек. А мен мисалы келем, сценарий жактан карап коем. Ошол жак жазган оңой, эч ким эчтеке дебейсиң. Тартылган оңойраак мага. А режиссерлор баары өлөрт кадр сыртында алар оңой эле, тиги ичиндеги негизи чии кадр сыртындагылар байкуштар көп кыйналат. Режиссер болгум келет, ой бар, бирок бир точно бир 2-3 жыл кылбайм го режиссерлук. Тартылып, жазып, кино ушундай эле болбосо. Много людей, которые хотели бы сняться в фильмах, хотели бы сняться в таких масштабных проектах. Что бы вы посоветовали таким девушкам? С чего начать? Как правильно приходить именно в кино? Я бы посоветовала ходить на кастинги, это обязательно. Не пропускайте кастинги. Я, правда, никогда не ходила, меня звали, но больше вероятности попасть в какой-то крупный проект, интересный проект, чтобы вас заметили. Наверное, лучше будет, если вы будете ходить на кастинги, а также будете прокачивать свое актерское мастерство. И также не помешает заводить полезные знакомства с людьми из этой сферы. Сиздин оюңузча азыркы кыргыз кинонун тенденциясын кандай баары аласыз? Биздин кыргызский кинолор боюнча аябай прогресс жакшы, өнүгүү көрүнүп турат. Эмнегедир дегенде мурун бир 2015-14 жылдары Кыргызстан боюнча бир 2-3 саналуу эле биздин кинокомпаниялар бар болсо, мотивация жок болчу да, конкуренция жок. По-альбом тартсаң эч ким башка тартпайт, бул фильм по-альбом кирет. Болгон биздин эл жаамат ушуга эле барат депчи. Азыр бул жылы биз режиссерлормо, бүт кинокомпаниялар бүт бар, досторубуз да, байкелер бүт бар, бир группа сүйлөшүп турабыз. Бул жылы 31 декабрга карата Кыргызстанда 21 немге фильм чыгат экен. 2023 жылга күзүндө бир жумада 2 фильмден чыгат, закрытый показдар болот. Бул эмнени айта кетет? Бул конкуренция буйруса бизде жакшы. Анан кийин ар бир киностудия мындай бир жакшы мотивация атта, ой мен жакшы тартпасам, тиги балдар менен жакшы тартпайт депчи. Ошон үчүн өнүгүү жакшы. Картина, качество, сценарий, актерлор подбор, локация буйруса өнүгүү жакшы болуп кетет. Мен башында негизи эркектер боюнда болот дегенде отказ берейин дегем, ойчу айтып. Анан кийин сценарийди окуп көрсөм, бул түшүнгөн кишиге аялын кордогон эркектер, жанагы менин образым мисалы, постоянно кыз төрөй бересиң, эмне эркек төрөбөйсүң деп. Анан сен өзүң төрөп көрчү кандай болор экен деп, ошол кыйналганда эне 9 ай толгонуп, боюнда болуп, ошо төрөсө, ошого ыраазы болбой, эмне кыз төрөйсүң деген эркектер толтура да. Ошол образ сен дагы көрчү, ошол боюнда болуп, кыйналып деген ситуацияда. Бул, по-моему, эме болот. Көп эркектер үчүн чын эле койчай, кыз болсо кыз да, Алланын бергени деген ойго келет да. Ошол жагын үчүн мен макул болдум. Бирок макул болордо деле сурадым, анан жанагынтип төрөп, кыйкырып, өкүрүп, столго чыгып, андай болсо анда откарбайм, жок, ойнобойм десем, жок, андай жерлери жок. Что вам понравилось, что особенно в этом проекте и почему вы согласились именно на эту роль? На самом деле у меня до всего этого, до начала этого проекта был очень плотно забитый график, но недавно у меня стало очень много свободного времени, я была этому рада, и как нельзя кстати, ко мне обратились, можно сказать, за помощью. Я такая, почему бы и нет, тем более лето, тем более очень много знакомых актеров, друзей моих здесь снимаются, это очень классно, и именитые режиссеры создают данный проект, и я была бы очень рада поучаствовать, даже пусть и не в главной роли, но такой вот роли поучаствовать я была бы очень рада, поэтому я согласилась. Кыргызское кино я оцениваю так, что очень много фильмов, и надеюсь, количество начнет перерастать в качество. Да, вы сказали очень много, то есть мы слышали, что более 30 фильмов скоро выйдет осенью, да, получается, да. Очень много конкурентов. И как вы думаете, ваш фильм выдержит эту конкуренцию? Я очень сильно на это надеюсь, потому что я хочу поменять машину, поэтому я надеюсь, что наш фильм выдержит конкуренцию и недели 2 хотя бы нормально простоит. Сизди в поисках мамай тасмасынан кийин аябагандай көп кинолордон көрбөй калдык да. То есть көп учурга, көп убакытка эмнегедир кинодон алыстап кеттиңиз. Бул эмнеге байланыштуу? Балким жылы зорсу, балким тарткыңыз келген жокпу, кинодон тажадыңызбы? Бирок кайра кайтып келиптирсиз.
жылдыз оорусу бул жака тиешеси вообще жок го дейм. Хотя жо бар. Бар. Балким сен өзүңдү дардаңдап өзүң көрсөтүп режиссерлер айнең деп коюшу мүмкүн. Жо жылдыз оорусу апамды издеп кетейин эле болгон. Ал аябай жаман оору менен ачык сөз ооруган, бирок ал бир тууганчыктан кийин болгон. Туруп эле бир 13 жаштагы бала туруп эле кино тартылды. Кыргызстан таанып баштады. Конечно, резко дардаңдап эле мындай бетин көтөрүп эле жер көрүп калат экенсиң. Ал оору менен ооруганбыз. Ал бүткөн. Балким Бакыт байкем, Жеңиш байкем айта кеткендей, балким алардын да сөзү туура, эл сенен тажаты деген да. Апамды издеп чыккан момент учурда шаарда аябай көп болуп кеттим да. Интервьюларга подряд барып аттым, апамды издеп чыкты, анын үстүнөн ата чыкты, анын үстүнөн казакский фильм чыкты, еще шаарда баннерлерде тетиги Риха сэндвич менен тартылып атты, эме баннерлер жүрүп атты. Шаарда действительно көп болуп кеттим, анан Бакыт байкелер айтканда Азамат, сен пауза албасаң болбойт. Эл сенен бир аз тажай баштады, эл сага мындай курсак ачыш керек депчи. Деп макул дедим, дегенден кийин эле туруп эле 1 жыл өттү, 2 жыл өттү, 3 жыл өттү, 4 жыл өттү, уже 2024 жыл өттү, анан кийин эле мындай кичине эмне акыркы мен 1 жылдан бери кичине мындай депрессия деп айта албайм, бирок мындай бир думкка кире эле баштадым да, типа эмнеге тартылбай жатам, тиги бу деп эле. Анан кийин эле Simple Media каникул фильм жаратуучулары чыкты, ушундай байгилер, короче, аза биз деле байкадык, сен чыкпай калдың, буюрса сен жаратайлы, кайра элге көрсөтөлү дегенде. А так точно ответ өзүм бере албайм. Өзүм билбейм да, эмнеге вроде Бакыт байкелер фильм тартып атат, эмнеге билбейм, чыкырышпайт, бияктан булар жаратып атат. Өзүм билбейм. Барып да сурай албайсың, эми бул туура эмес болуп калат да, барып неге мен чыкырбайсыңар деп айта албайсың да. Эми буюрса мына. Ошо 4 жыл эмне менен элек болдуңуз? 4 жыл иштедик. Ушул эле творчество менен, Instagram, рекламалар, заказдар, вайндар, TikTok, адан тышкары өзүбүздүн биздин детский мультик англисче тарткан YouTube проектибиз бар. Ошол жак менен жүрдүк, эми болушунча творчествого калышынча аракет кылдык да. У вас есть на съемках консультанты? Нет. Беременные? Ну, пока непонятно, но может быть, да. Нет, мы до съемок, когда писали сценарий, консультировались, а на съемках уже нет. Сами, тартылган эжелер, кто уже рожал, они иногда там советуют, мындай баспа, мындай басыш керек, биякта мындай болот, мы такие, все, кайф. Тиги Чикадагы келинчеги менен урушуп боюнуңан алдыр дабай дегендер толтурады. Вот ошондойлор болбосун деген эле сабак да кичине эркектерге. Аялдарга деле. Алланын бергени да. Бирөө балага жетпей жүрөт, а бирөө кордоп атат дегендей да. Эмне кыздырыйсың депчи. Кээ бирөө ошол кыз дагы таппай жетпей жүргөндөр толтурады. Дарыланып, өмүр бою дарыланып, балалуу боло албай өтүп кеткендер бар да. Эмне деген көз ачыктарга чейин барып, кылбаганды кылып. Ошондой ысырап корчулук, мындайча айтканда, денеден чыккан балаңды жат кылба деген эле ойду берет да. Ошон үчүн мага өзгөчө мындай башка комедиялардан өзгөчө ошон үчүн да. А сен айткандай образым мурункудай эле. Окей, скажите вот 2 причины, конкретных 2 причины, почему он, либо она должен именно или должна прийти на этот фильм. Первая причина, если вы хотите очень сильно посмеяться. И вторая причина, если вы хотите понять, каково быть беременным. Вот 2 причины. Ну, это крутая мотивация. Банальный биздин менталитетке жараша жөн эле текстовой юмор эмес, сүйүү эмес, там эме өзгөчө сценарий, балким жаратуучулар айта кеткендей, балким бул фильм кирбей калышы мүмкүн. Элге ой, уят деп. Же болбосо кирбейт, же болбосо аябай катуу атап турган. Эки эле тандоодо сценарий аябай бир өзгөчө, биздин тарыхта мындай сценарий боло элек. Эгер сиздин үй бүлөңүз бар болуп атса, деги эле бардыгы эле көрсө болот, бирок аябай үй бүлөсү бар, жаңы үйлөнгөн кишилерге аябай керектүү кино да. Көп нерсени өзүңөргө аласыңар, көп нерсе өзүңөргө жагышы мүмкүн. Андан тышкары особенно айымдар прям аябай сүйүнөсүңөр силерге. Чын. Келгиле, пожалуйста. Окей, а вы смотрите наши крымские фильмы? Да, конечно. А где вы смотрите? В кинотеатрах. Если пропустили, вот, к примеру, то есть пропустили кинотеатр, где вы смотрите? Этномедиа, да, по-моему, называется? Скачивайте Этномедиа. Блин, точно, да. У меня есть это приложение, кстати. Талаш там смотрела свой же фильм, в котором я снималась. Поэтому
Да, скачивайте Этномедиа и смотрите фильмы там. Кыргыз киносунун каймактарын калтырып туруп, сонун актерлордун составы менен тартылган тасма экен. Биз биргеликте маек курдук, кино эмне жөнүндө экендигин, кандай тарбиялуу, кандай жакшы максаттар бар экендигин сиздер менен бирге көрдүк. Ал эми чыныгы толук кандуу кино кандай болот десеңиздер, буюрса күзүндө кинотеатрлардан жана ошондой эле Этномедиа онлайн кинотеатрдан көрсөңүздөр болот. Биз менен бирге болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык. Көрүшкөнчө.